Рахмат. Эми бир топ суроолор абдан көп болуп атат, СМС билдирүүлөр да көп болуп атат. Бирок кээ бир учурда ушул биздин азыркы учурда Баткен обласу көрүп жатат, Ош чергеси көрүп жатат, Жалал Абад чергеси көрүп жатат. Анан концертке келе албагандар дагы сиздин ушул ырыңызды уксак деп тургандар бар да. Ошого сиз дагы убакыт кези келгенде ырдатып калалы деп атабыз. Анан менде бир сураныч бар эле. Мен кечээ сизди келет дегенден анан сурасам, кээ бир инсандардан саламат эжени көп элиге чыгарбай ырдап жүргөн бир ыры бар деп. Тар чөйрөдө ырдап жүргөн ыры бар. Кайсы болду? Анан ошону ырдасак деп мен дагы ушунчалык кызыктар болдум. Ушул телекөрүүчүлөрдүн атынан, жеке өзүмдүн атынан ошону суранат элем. Мен ырдын аталышын билбей эткем, бирок 4 сабын айтайын сизге. Барким эсиңизге келет. Эми баары арман кайгы, болсо болсун болгондой. Сен да каттың, сен да кеттиң кейбейиң. Балким тагдыр ошондойдур. Жамгыр калсын эсимде. Бул чыгарма азыр менин жан дүйнөмдө актуалдуу эмес. Мен бир учурда адам турмушунда укмуш кубулуштар болот экен. Бир нерсени айтып коеюн сиздерге. Ушул чыгарма мен 2000-жылдары менин жан дүйнөмдө чоң трагедия болду. Аз убакыт гана өзүмдү бактылуу сезип, анан адамдын баягы маска менен жүргөн адамга жолукканымды билип калдым. Кандай болгондо да адам көнүп калат экенсиң. Ошол адам менин дүйнөмдөн кеткенден кийин мен ушу темалар аркылуу өзүмдү жеңилдетип жүрдүм, көп ыйлап жүрдүм, эч кимге көрсөтпөй. Ушул жамгыр калсын эсимде деген ырды ушул өзүм жүрөгүмө катуу жара орнотуп кеткен адам үчүн ырдаган элем. Тилекке каршы азыр мен ал адам үчүн ырдагым келбеген үчүнбү бул теманы ырдабай калганмын. Кандай кылып бересиз анда бизге? Кечирип коюңуз. Макул анда. Бизде телефон байланышуу бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.